Коронавирусту өлтүрүүчү эң күчтүү курал күндүн нуру бул. АКШ президенти Трамптын администрациясы өзү баш көз болуп жүргүзүп жаткан жаңы изилдөөгө караганда, COVID-19 менен ооругандардын күндүн нуру менен дарылап айыктырууга мүмкүн. Илим жана технологиялар боюнча министрдин орун басары Уильям Брайан күндүн нуру катуу тийген жерде вирустун күчү кетет деп айтууда. Ал эми вице-президент Майк Пенс изилдөөнүн жыйынтыгы Америкага вирусту жеңгенге жардам берет деп үмүт кылууда. USA Today жазган маалыматтарга караганда, Брайандын брифинги өтүп жаткан учурда Трамп эгерде күндүн нурун оорулуу адамдын организмине алып кирүү мүмкүн болсо, анда ал вирусту 1 мүнөттө жок кылмак деген оюн билдирип, бул изилдөөнүн маанилүү экендигин баса белгиледи. Ошол эле учурда өзүн дагы таза абада күн алдында көп болушу керектигин тамашага чалып айта кетти. Мен адамдар күн алдында ырахаттанат деп ойлойм. Эгер анын дабасы тийсе, анда сонун болбойбу деген Трамп мүмкүн бул иштеп кетет, мүмкүн жок. Брайандын сөзүнө караганда күндүн нурунун таасири катуу болот. Ошол себептен ал жакшы тийген жерде вирус өлбөй койбойт. Ал көбөйгөн сайын вирус жок болот, деди министрдин орун басары. Изилдөөнүн материалдарына караганда, күн нуру жакшы тийген жерде коронавирус 1,5 мүнөттөн кийин бузулуп жок боло баштайт. Брайан ушул жер убакта изилдөөнүн натыйжалары туп-туура деп ишенип, социалдык аралык эреженин баш тартканга болбойт деп баса белгиледи. Анын айтымында, алдыдагы жай айлары вирусту таптакыр жок кылат деп айтуу жоопкерчиликсиз иш болмок. Күн ысыганда вирус өлөт деп Трамп Нью-Йорк, Гэмпширдин шайлоо алдындагы жолугушуулардын биринде айткан эле. Ал эми Ак үйдө 23 апрелде ал өзүнүн прогноздоруна туура экенин изилдөө көрсөттү деп белгиледи. Трамптын сөзүнө социалдык тармакта дароо эле сын пикирлер жаа баштады. Мисалы, Джордж Вашингтон университетинин медицина профессору Трамптын күн нуру жөнүндө айткан сөзүнө эч кандай медициналык негиздер жок деп белгиледи.